Балдар, карасаңар, бул кандай гана кооз, ажайып жаратылыш. Ооба, туура. Бул кооз, ажайып, көздүн жоосун алган жаратылыш сенин, менин өлкөм Кыргызстан. Менин мекеним асман тиреген тоолордон, шаркырап аккан суулардын, бийик мөңгүлөрдөн, токойлордон, тунук суулардын жери. Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым? Баарыңарды 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен жана 1 сентябрь билим күнү майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Балдар, силер билесиңерби, 31 август кыргыз эли үчүн кандай майрам? Туура. Бул майрам Кыргыз өлкөсүнүн эң негизги маанилүү майрамдарынын бири. Бул майрамга мамлекетибиздеги бир дагы башка майрамдар тең келе албайт. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл. Балдар, силер эркин жана бакубат өлкөнүн балдарысыңар. Улуу урпактарыбыздын баа жеткис белегин көздүн карегинде сактап, үмүттөрүн ишке ашырышыбыз керек. Ооба, эгемендүүлүк күнү чындыгында өлкөбүздүн, элибиздин тарых барактарындагы өзгөчө бир барагы. Кылымдан кыялданган улуу кыргыз элимдин кыялы. Эгемендүү мамлекет болуу оңой эмес. Ошентсе да, кыргыз мамлекети өзүнүн туусун, гербин, акча бирдигин кабыл алып, чыныгы эгемендүү өлкө экендигин көрсөтө алды. Ата-бабаларыбыз 2000 жыл мурда эгемендүүлүк үчүн кан төгүп, мына эми көз карандысыздыкка жетип отурабыз. Көз карандысыздык дүйнөлүк коомчулукка кеңири жана эркин жол ачты. Азыр дээрлик бардык чет өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Кыргызстанды көз карандысыз суверендүү мамлекет катары таанышат. Эгемендүүлүк майрамы Кыргыз Республикасындагы өлкөнүн эң маанилүү, негизги майрамдарынын бири. Бул күн биздин эркиндигибиздин, өз алдынчалыгыбыздын, өлкө катары, эл катары биримдигибиздин символу. Бул майрам мамлекетибиздеги бир дагы башка майрамдарга тең келе албайт. 31 август күнү Кыргызстандын Борбор шаары Бишкек шаарында майрамдык иш-чаралар Ала Тоо аянтында өткөрүлөт. Бул иш-чарага Кыргызстандын чыгармачыл катмарлары катышып, майрам шаңдуу өтөт. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү майрамдык салют менен аяктайт. Кыргызстандын аймактарында дагы ушул сыяктуу майрамдык иш-чаралар толук кандуу өткөрүлөт. Балдар, көрдүңөрбү, эгемендүүлүккө жетүү оңой болгон жок. Мекенибиз көптөгөн окуяларды башынан өткөрдү. Режимдер, белгилүү адамдар алмашылды. Ушунун бардыгына карабастан өлкөбүз ийилди, бирок сынган жок. Эгемендүүлүк болуп турганда тилибиз, элибиз, маданиятыбыз болуп турганда биздин мекенибиз дагы да жашай берет. Бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм.